Кадам жайда мыйзамсыз сакталып жүргөн аңчылык ок атуучу курал алынды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Бүргөндө айылдык милиция бөлүмчөсүнүн милициянын участкалык кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздоодо 3 январь күнү Кыргыз Кыштак айылынын 2 тургуну ок атуучу куралын көтөрүп жүргөнү белгилүү болгон. Текшерүү иштеринин негизинде 2 дана 16 калибрлүү сайсыз ок атуучу куралдын эч кандай документтери жок мыйзамсыз көтөрүп жүргөндүгү аныкталган. Бул материал милицияга катталып, мыйзамсыз сакталып жүргөн куралдар алынган. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Жаңы жылдык майрам күндөрү Кыргызстанда олуттуу мыйзам бузуулар катталган жок. Ыкчам криминалдык абал туруктуу бойдон сакталууда жана милициянын көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу 5 январда Ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, майрам күндөрү милиция күнү түнү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатты. Коомдук тартипти сактоого жана элдин коопсуздугун камсыз кылууга элдик кошундар да жардам берди. Быйыл жаңы жыл майрамына байланыштуу Кыргызстанда 1 январдан 9 январга чейин эс алуу күндөрү болуп жарыяланган. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөттү отставкага кетирди. Тийиштүү жарлык 5 январда Акорданын сайтына жарыяланды. Расмий кабарга ылайык, өкмөт башчынын 1-орун басары Алихан Смаилов убактылуу премьер-министрлик кызматты аркалайт. Өкмөт мүчөлөрү жаңы курам бекитилгенге чейин өз милдеттерин аткарууну улантат. Казакстандын жаңы өзөн Актау баштаган бир нече шаарларында газдын кымбатташына каршы акция 2 январдан бери уланууда. 4 январда митингдер Нур-Султан, Алматы, Актөбө, Караганды, Атырау, Орол жана башка шаарларда да болду. Акциянын катышуучулары өкмөттүн отставкасын жана башка саясий талаптарды айтып жатышты. Аскар Узакбайұлы Мамин маған арыз жазып, отставка жөнүндө өтүнүшүн билдирди. Мен бул өтүнүштү кабылдадым. Аскар Узакбайұлы шамамен 3 жылдай өкіметімізді абыроймен басқарды. Қызмет барысында әсіресе пандемия өршіп тұрған кезде өзінің жоғары жауапкершілігін, еңбекқорлығын көрсетті. Сондықтан мен бұрынғы премьер-министрге алғысымды айтқым келеді. Премьер-министрдің міндетін тәжірибелі экономист, білікті басшы Алихан Асқанұлы Смаилов атқарады. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Маңғыстау облусунда жана Алматы шаарында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Акорданын сайты кабарлады. Өзгөчө абал 5 январь түнкү 1:30 баштап 19 январь түнкү 12-ге чейин уланат. Атайын режим коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту тартипти калыбына келтирүү максатында киргизилип жаткандыгы маалымдалды. Алматы шаарында жарыяланган өзгөчө абал режиминин алкагында Алматыда коменданттык саат киргизилди. Ал эми Алматыдагы коменданттык сааттын убактысы түнкү саат 23:00дон таңкы 7-ге чейин деп белгиленди. Шаардын коменданты болуп калаанын милиция департаментинин башчысы Канат Таймерденов тайындалды. Мурдара Касым-Жомарт Токаев видео кайрылуу жасап, жарандарды тартипке чакырган. Мамлекет башчысы жарандык жана аскердик максаттагы кызматтык имараттарга чабуул жасоого үндөгөн урандар мыйзамга каршы келерин, анын артында жоопкерчилик бар экенин эскерткен. Казакстандын жаңы өзөн Актау баштаган бир нече шаарында газдын кымбатташына каршы акция 2 январдан бери уланууда. 5 январга караган түнү Казакстандын айрым шаарларында акцияга чыккан тараптар тарабай турду. Айрым жерлерде полиция менен чогулгандар кагылышты. Күч кызматтары көздөн жаш чыгаруучу газ жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонгону белгилүү болду. Бир нече жерде полициянын машинасы өрттөнүп, талкаланган тууралуу видеолор тарап жатат. Нараатчылыкка чыккандарды полиция кармап кетүүдө. Шейшемби күнү Алматы шаарында эле 150дей жаран кармалганы маалымдалды. Дүйнөлүк желенин абалына көз салган NetBlocks уюму Казакстанда интернет олуттуу деңгээлде чектөөгө душар болгонун билдирди. Уюмдун Twitterдеги баракчасына жарыяланган маалыматка ылайык, мындай чектөө Казакстандагы бир катар интернет провайдердин, өзгөчө Билайн сыяктуу мобилдик түйүндөрдүн ишине таасирин тийгизди. NetBlocks белгилегендей, учурда чектөө дагы деле уланып жатат.
Өткөн суткада 152 кишиден коронавирус табылып, 2 бейтап көз жумду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Жуктургандар Бишкек 112, Ош 10, Чүй облусу 12, Ош облусу 11, Ысык көл 3, Жалал-Абад 4. Ушуну менен вирус жайылгандан тарта оору Кыргызстанда 185.031 адамдан аныкталып, 180.050 киши сакайып кетти. Эмдөө албаган 2 бейтап көз жумган. Алардын Бишкек менен Чүйдө дарыланып жатканы айтылды. Жалпы жонунан тарта 2809 адам набыт болду.